Бүгүнкү сабагыбыз иншалла кошуна тууралуу болмокчу. Албетте шаарда жашайбы адам баласы, райондо жашайбы, айылда жашайбы, сөзсүз түрдө элдер менен чогуу жашайт. Ар бир адамдын кошунасы болот. Бул көбүнчө убакта ошо кошунасыз адам жашабайт. Ошондуктан ислам дини биздин таза динибиз, улук динибиз ошол кошунанын акысын дагы жөн койбой, буга байланыштуу көп нерселерди бизге үйрөтүп, көп жакшылыкка, кошунага туура мамиле кылууга үндөп келет шариятыбыз. Анткени ар бир адамдын кошунасы бар, жана ошондой эле ар бир адам башка бирөөгө кошуна болот. Бирөөгө кандай сый көрсөткөн болсо, өзү да ошондой сыйга татыктуу болот. Ошондуктан кошунанын акысын ар бир адам билип, кошунасы менен жакшы мамиледе болуш керек. Мына Аллах субхана таала ошо Кур'андын маанисинде айтат, ошо Ниса сүрөсүнө келет. Алла таала ошо Кудай таалага өзүнүн ибадатына Алла таала буйруп, адамдар Алла таалага шерик кошпой сыйын кыла деп айткандан кийин ата-энеге жакшылык кылгыла. Ата-энеден кийин туугандарга жакшылык кылгыла, жетимдерге жакшылык кылгыла, жакырларга, мискиндерге жакшылык кылгыла деп ошонун аркасынан жакын тууганга, тууганчылыгы бар кошунага жана ошондой эле тууганчылыгы жок кошунага жакшылык кылгыла деп Аллах субхана таала буйруп кетти. Көрдүңүздөр, ошондой эле башка адамдардын, башка туугандардын кандай акысы бар болгон болсо, кошунанын дагы исламда акысы чоң. Ошондуктан ар бир адам баласы кошунасы менен жакшы мамиледе болуш керек. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Бухари, Муслимде келген хадисте айтат. Ошо Жибрил алейхиссалам жөнүндө айтты. Жибрил деген билебиз, бул бизге белгилүү Аллах субхана тааланын ортосу менен пайгамбардын ортосундагы элчи, периште. Ошо жөнүндө пайгамбарыбыз айтып, ошо Жибрил алейхиссалам ошо мага келип кошуна жөнүндө осуят кылып, кошунага жакшылык кыл деп көп айтканынын себебинен мен ойлоп калдым дейт. Ушундай ойлоп кеттим. Ошо жүрүп отуруп, мураскорлордун дагы мураскорлордун катарына киргизип коет го деп ойлоп көрдүңүздөрбү? Биз билебиз, мураскорлор деген адам баласы өлгөн, өтүп кеткен адам баласынын жакын туугандары, бала чакасы, ушулар мураскор да. Анткени алар жакын болгондугу үчүн мураскор болот. Адам баласы өтүп кеткенден кийин анын артында калган байлыгын бөлүп алышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Жибрил алейхиссалам көп осуят кыла бергендиктен ойлоп кетти. Ошо кошуна дагы ошо мураскорлордун катарына кирип калат го деп. Бул эмнени билет? Бул демек ошо кошунанын акысы чоң экендигин билдирет. Ошондуктан ар бир адам кошунасына өтө жакшы мамиле жана аяр мамиле кылып жашаш керек. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Муслимде келген хадисте, кайсы бир адамдын кошунасы ошол адамдын жамандыгынан, зыянынан сактана албаса, ошо зыянын көрбөй аманчылыкта, тынчтыкта жашай албаган болсо, ал адам бейишке кирбейт дейт. Алла таала бизди тозоктон сактасын. Көрүңүздөр, бул өтө жаман акыбет. Ошондуктан кошунага чоң зыян келтирүү, жамандык бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген башка хадисте айтат, 3 жолу касам ичип айтат. Аллах субхана тааланын элчиси валлахи ла юъмин дейт. Валлахи ла юъмин, валлахи ла юъмин. Алла тааланын аты менен касам ичем, иман келтире албайт деп 3 жолу айтып атат. Иман келтире албайт ким деп ошо сахабалар сураганда, ошонун аркасынан дегенде, ман лам яъман жаруху бавайкаху дейт. Кайсы бир адамдын кошунасы ошол адамдын зыянынан, жамандыгынан кутула албаса, тынчтыкта жашай албаган болсо, ошол адам иман келтире албайт. Өтө коркунучтуу бул нерсе. Ошондуктан ар бир мусулман адам кошунанын акысын жакшы бериш керек. Кошуна жалпы жөнүнөн 3 түрлүү болушу ыктымал. Ошо хадиске шарх берген алымдар айтып кеткен экен. Мисалы кээде кошуна адам мусулман, анан ошол адамдын жакын тууганы болуп калышы ыктымал. Демек мындай адамга 3 акы берет, акы берилет. Ошол адамдын акысы 3 болот. Биринчиден ал мусулмандык акысы, анткени ар бир мусулман бири-бирине бир тууган да, бардык мусулмандар бир тууган болуп саналат. Алла таала Кур'анда айтканда, иннамал муъмину ихва. Бардык мусулмандар бир туугандар. Ошо бир туугандык исламдагы акысы, жалпы акысы. Экинчиден тууганчылык акысы, үчүнчү кошуналык акысы. Демек, эгерде кошуна мусулман болуп, анан тууганчылыгы болуп калган болсо, анын 3 акысы бар. Ошо 3 акысын деген адам баласы бериш керек. Кээде ошол кошуна тууганчылыгы жок кошуна болуп калышы ыктымал. Мусулман бирок тууганчылыгы жок. Мунун 2 акысы бар. Исламдагы акысы, исламдагы бир туугандык акысы жана ошондой эле кошуналык акысы. Мунун 2 акысы бар. Жана ошондой эле 3-үнчү түрдөгү кошуна кафир кошуна болуп калышы ыктымал, мусулман эмес. Ал ошол кафирдин акысы бул ошо кошуналык акысы болот. Ошону дагы толук берип, ага сый-урмат көрсөтүш керек. Анткени динибизде башка бирөөгө жакшылык кылганга үндөп келет эмеспи? Кандай болсун, мусулман болсун, кафир болсун, биз жакшылык кылып, сый көрсөтүп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышыбыз керек. Айрыкча кошуна болуп калган болсо. Ошондуктан ар бир мусулман мына ушундай нерселерди билип, амал кылып, өздөрүн тарбиялап, бала чакасын да ушул нерсеге көндүрүп, кошунаны сыйлоого аракет кылыш керек дайым.
Кыргызда деле жакшы сөз бар го, алыскы туугандан жакынкы кошунун артык. Мунун мааниси өтө чоң. Анткени алыскы тууганды андасан деле көрүп калыш ыктымал тууганчылык мамиле. Ал кошуна болсо бул такай жашайт. Бирин-бирин жакшы билет. Көп убакытка чейин созулуп, чогуу жашап калыш ыктымал. Ошондуктан кошунанын орду исламда өтө чоң. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Бухари Муслимде келген хадисте, ким Аллах субхана таалага жана кыямат күнүнө иман келтирген болсо, анда ал кошунасын сыйласын. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте, Муслимде келген хадисте айтат, бир сахаба осуят кылганда айтат. Эгерде сен тамак жасап калсаң, ошо тамактын шорпосун көбүрөөк кыл, кошуналарыңа көңүл буруп, ошолорго бергин деп атат. Көрдүңүздөр, мына ушундай мамиледе дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы жакшы мамиле болууга үндөп кетти. Ошондуктан кошуналар бири-бирине сыйлашып, бири-бирине жакшы мамиле кылып, белектерди берип, өздөрүнүн ортосунда алаканы бекемдеп чыңдап туруш керек. Жолукканда салам айтып, бул дагы эмне мамилени оңдойт. Колунан келишинче белектерди берип, жардам берип, эмне сурап келгенсе аянбай, ушунун баарында баягы мамилени оңдоого аракет кылып, ар бир адам умтулуш керек. Ошондо кошунасы менен жакшылыкта жашайт. Анткени кошуна менен ынтымактуу, жакшы кошунасы менен ынтымактуу боло албаган адам, ал адамда, аллах алам, менин оюмча, ал адамда жакшылык жок. Экен өзүнө жакын турган жакшы кошунасы болуп, ошонун жакшылыгына жете албай, ага жакшы мамиле кыла албай жүргөн адам болсо, демек ал жакшы адам эмес. Демек ал адам өзүн оңдош керек, ойлонуш керек, өзүн тарбиялаш керек. Ошол адамдын кандай экени ошо жанында жүргөн достор аркылуу, кошуналар аркылуу эле билинип калат. Биз кыргыздарда баягы каалайбызбы кандай мамиле кыларда, же бирөөдөн кыз аларда, же бирөөгө кыз берерде, адамдар ошону эмне кылат, сураштырат. Кошунасы аркылуу, достору аркылуу, тааныштары аркылуу. Анан ошондой эле кошуналары алар жөнүндө, адамдар жөнүндө жакшы айтып же жаман айтып койгон болсо, ошого жараша жашоолору өзгөрүп калышы ыктымал. Кыйынчылыктарга учурашып калышы ыктымал. Ошондуктан адам баласы ушунун баарын ойлоп, жакшы мамиледе болуш керек. Биринчиден, албетте, Аллах субхана тааланын ыраазычылыгын ойлоп, кошунанын акысын Аллах тааланын ыраазылыгы үчүн берип атам деп ниет кылыш керек. Андан кийин дүйнөлүк маселени деле ниет кылган болсо, ушулардын жамандыгы келип калбасын, кошуналарыман жакшы сөз угайын, жакшы мамиле күтөйүн деген болсо, ошого жетет. Кандай жакшы мамиле кылсаң, ошондой кошуналардан жакшы мамиле калат. Анан айрыкча адам баласы өзү жашап аткандан кийин бала чакасындагы ошо кошуналарына жакшы мамиле кылууга үндөш керек. Кошуна мисалы жаман адам болуп калган болсо, же диндеги эмес адам болсо, аны жакшылыкка чакырып динге чакырыш керек. Жаман адам болгон болсо, насаат кылыш керек, жакшы сөз менен айтыш керек. Урушуп талашпай. Эгерде такыр эле оңолбой калган кошуна болсо, жаман зыяны көп болгон болсо, колунан келсе башка жерге көчүп кеткенге аракет кылыш керек. Болбосо ошого чыдап жашаш керек, соо үмүт кылып, жамандыкты жакшылык менен кайтарыш керек, ага өтөшпөш керек, кек сактабаш керек. Анан ошондо жеңип чыгат. Балким адам баласы сабыр кылып, ошо тырышып, кошунасына такай жакшылыкты кыла берген болсо, бир күнү болбосо бир күнү оңолуп калат. Ошо кошунасы. Ошондуктан мусулмандын жакшы сыпаты өзүн туура алып жүрүп, жана башка бирөөлөргө да туура мамиле кылып, ошонун ичинде кошунасына да туура мамиле кылуу өтө жакшы, эң жакшы сыпаттардын бири. Балким адеп ахлактын туу чокусу. Адам баласы жакшы мамиле кылып, өзүн жакшы алып жүрүп, зыян келтирбестен кошуналасына жакшы мамиле кылган болсо, бул жакшылыктын эң жакшы туу чокусу болуп саналат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бала чакабызга, туугандарыбызга ушул нерсени үйрөтөлү. Кошуналарга жакшы мамиле кылганы дайыма эсибизде туюп жүрөлү. Анткени мына шаарда болобу, айылда болобу, айрыкча баягы карым-катнаш деген болот, той топур деген болот, ар кандай жаманчылык деген болот. Ошондо деги эле жалпы жонунан жашоо, күнүмдүк жашоодо ар кандай окуялар болуп калышы ыктымал. Кээде кошунанын балдары тентегерээк болуп калат, же өздөрү жаман болуп калышы ыктымал. Анан ошол убакта кошунанын балдары бири менен урушуп кетиши ыктымал. Же болсо бир дүйнөлүк маселе боюнча дагы талаш тартышып калышы ыктымал адамдар. Ошол кезде адепти сактап, кошунанын акысын жеп албайын, ага туура эмес мамиле кылып албайын деп этият менен мамиле кылыш керек. Балдарды туура тарбиялаш керек, урушпагыла, ынтымактуу болгула кошуналар менен. Анан кичинекей балдар уруша кетсе эле, ошонун аркасынан ата энелер жанталашып, балдарын коргоп урушуп кетпеш керек, чабышып кетпеш керек. Анткени бала деген бала урушат да эртеси кайра табышып ала берет. Ошон айрыкча аял кишилер балдарына мээримдүү болуп, баламды уруп коюпту сеники деп кошунасына жүгүрүп барып, урушуп, кээде мушташканга чейин барышат. Бул өтө жаман көрүнүш. Анан ошо бири-бирин кошуна туруп, кантип бири-биринин бетин кийин кантип карашат. Алакалар болот, мамилелер болот. Улам чыгып кирген сайын көрүшүп калышы ыктымал. Ошондуктан кийин өздөрү өкүнүп, уят болуп калышы ыктымал. Мына ушундай нерселерге өтө көңүл буруш керек. Анан кээде кошуналар арасында жер талаш болуп калат. Ошого жеткирбей барып, архитектура же башка жерге барып,
кошуналары менен ошо жерлерин тактап, бул сенин жериң, менин жерим тактап алыш керек. ошону барып баягы эшигин жаппай, иттен көрөт кылбай, өзүнүн короо жайын жакшы тосуп, мал сал кирбегендей кылып иреттеп алыш керек. Анан кошунамдын малы кирип кеттир, тепсеп кеттир, ити кирип кеттир деп жаман сөз айтышпагандай болуш керек. Мына ушундай көп нерселерди алдын алып, мусулман баласы өзүн ошо жамандыктан коргогонго аракет кылыш керек. Анан эгерде өзү ошондой аракеттер көрүп, анан кошунасынан кемчиликти көрүп калган болсо, ошого чыдаш керек, көтөрө билиш керек. Буга рас болуптур, мага жамандык кылды эле, ушуну көрмөк деп огош бетер ага зыян келтирбе. Мына ошондо чыныгы мусулман бол. Балким башка бөтөн кошуна эмес адамдарга зыян келтиргенге караганда кошунага зыян келтиргендин күнөөсү чоңураак. Бул өтө коркунучтуу. Эмне себептен? Анткени адам баласы кошунасынын сырын билет. Көбүнчө оокат жайы каякта турганын билет, качан үйдө болот, качан үйдө жок болот, анын баарын билет. Туугандары, достору, мүнөздөрүн билет. Анан ошол кээде адам баласы ниет бузулган болсо, кошунасы жокто пайдаланып зыян берип калайын, жамандык кылып калайын деген ойлор келип калышы ыктымал. Мына ошондон сакташ керек. Шайтан ушул нерсеге түрдөт, айрыкча урушуп калган убакытта. Мына үйүндө жокто тоноп кетейин, же болбосо үйүнө мал сал кирип кетсе эшигин жаап тосуп койбойн, же бир кандай бир зыян келип аткан болсо кошунага эскертип койбой, ошону жашырып жүрө берген, мунун баары тең туура эмес. Ошондуктан мусулман баласы кошунасы менен аманат менен жашап атат да. Мындайча айтканда, кошунасы бир жакка кетип калса, үйүндө жок болуп калса, аны кошуналык акысы калат. Ошону аманат менен кетип аткандан аны кайтарып берип, сактап, жакшы мамиле кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Ошо Ибн Масуд деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Күнөөлөрдүн эң чоңу кайсы деп сурайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сени жараткан, өзүңдү жараткан Алла Таалага шерик кошууң деп айткан да. Мындайча айтканда, Алла Таалага ибадат кылууда ширк келтирүүң, шерик кошууң бул чоң күнөө деген. Андан кийин кайсы күнөө деп ошол сахаба сураганда, сен ошо өзүңдүн балаңдын ошо ырыскысы тар болуп калат, менин ырыскымды ошо талашат деп, ошону балаңды өлтүрүп коюу бул дагы чоң күнөө деген. Анткени мындай адат исламга чейин караңгы доордо болгон да. Ошо ырыскысы кем болуп калат, ырыскыбыз тар болуп калат деп жаш балдар кичинекейсинде эле өлтүрүп коюшчу. Бул өтө жаман ыплас күнөө. Мына ошондой кылышың да күнөөдөн. Үчүнчү дагы сураганда, андан кийин кайсы күнөө дегенде, ошо кошунаңдын аялы менен ойноштук кылып зына кылууң деп айткан да. Көрдүңүздөрбү? Өтө коркунучтуу. Бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Эмне себептен? Анткени кошуна менен ушундай ыплас ишке баруу бул оңой башкага караганда. Үйүндө күйөөсү жок болорун адам, ошон бузук адам качан келет, качан келери билет. Кайсы убакта ыңгайлуу болот, кайсы убакта ыңгайлуу. Ошондон пайдаланып, ошо кошунасына зыян келтиргендиктен бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирип атат. Бул өтө коркунучтуу. Көрдүңүздөрбү? Мусулман бир туугандар, ошондуктан кошунанын баягы жамандыгын, алыс жерин билип алып, ошонун аркасынан пайдаланып, үй бүлөсүнө, мал мүлкүнө, турак жайына зыян келтирүү бул өтө чоң күнөө. Ошондон ар бир адам баласы коркуш керек. Мунун тескериси эле ошол мусулмандын кошунасынын алсызын билип, муктаждыгын билип, ошого жардам берген болсо, ошого көңүл бурган болсо, бул дагы өтө чоң сооптуу иш. Балким кээ бир адамдар колунда болуп калат дагы, акчасы болот же башка каражаттары көп болот, анан кээде издеп калышат. Кимге жардам берем, кимге садака берем депчи. Анан кээде өздөрүнүн кошунасын унутуп калат. Ошол негизи ошол садакага акылуу адамдар, өзүнүн жакын туугандары, андан кийинки эле кошуналары. Ошолорду карасаң биринчи, кошуналарым кандай жашап атат, кандай тамак ичип атат, муктаж болуп атабы, жокпу деп. Ошолор издеп, ошолорго берсин. Канча деген соопукка жетип атат. Мына жалпы мусулмандык соопукка жетип атат, жана кошуналык соопукка жетип атат. Ошондуктан жакшылыкка дагы татыктуу адамдар ошол кошуналар. Жакшы мамилеге дагы татыктуу кошуна адамдар. Мына ошонун баары мусулман адам эсине тутуп, колунан келген жакшылыкты аябай, кошунасына жакшы мамиле кылыш керек. Жана ошондой эле кошунасынан кандай зыян келип калган болсо, ошо сабыр кылып чыдаш керек. Кошунасынын айыбын жашырыш керек, кемчиликтерин жайбаш керек, ар кимге жамандап ушактабаш керек. Ушундай жакшылыкты кылган болсо кошунасына, ошол жакшылыкты эле ошо кошуналарынан көрөт сөзсүз түрдө. Албетте Аллах субхана тааланын соогуна андан биринчи ээ болот, андан кийин эле ошо кошуналардын жакшылыгына жетет. Ошо менен жашаган адамдар кошуналарга сүйүнөт, жакшы адам менен жашаса. Алар сүйүнүп, менин ушундай кошунам бар, жамандыгымды жашырып, жакшылыгымды көрсөтөт. Бир жака сапарга кетсем, үйүм ээн калган кезде коркпойм, ал карап турат, көз салып турат деп, анын жүрөгү тынч, ою тынч. Эгерде жаман кошуна болсо, адам баласы кеткенде кыйналат. Тиги кошунам эмне кылып ийди, бул кошунам эмне кылып ийди деп сарсанада
жүрүп кайра сарсанаа болгон бойдон үйүнө кайтып келет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, өлгүлүү жакшы кошуна бололу. Алла Тааладан сооп үмүт кылалы. Өзүбүздү, бала чакабызды ушул нерсеге тарбиялайлы. Туугандарыбызга жеткирели кошунаны. Башка досторубузга үйрөтөлү. Кошуна менен өтө жакшы мамиледе болуш керек. Азыркы заманда мына азыр ушундай нерсе унутулуп баратат. Азыр материалдык заман болуп калды. Мурун айыл жерлеринде мындай жакшыраак болчу. Азыр айыл жерлерине да ушундай нерсе жетип баратат да. Кошунага көңүл бурбай, кээде кошунасы менен 1-2 ай сүйлөшпөй калып, көрүшпөй калган адамдар болот. Сурашпай да калат ошону. Мындай нерсе туура эмес. Эми шаарда болсо бул өтө көп. Айрыкча жанагындай домдордо, этаждарда жашаган адамдар. Кошуналардын кээ бирөөсү атын билбейт. Кирип чыгышып жүрө беришет. Эң жакшысы жолугуп калганда привет деп коет, учурашып коет, болду. Эчтекени сурабайт. Ооруп атасыңбы, кыйналып атасыңбы, эмне кылып атасың, кирип чыгышпайт. Ал акыбалын сурабайт. Мындай кошунанын эмне кереги бар? Бул деген өтө бир наадандык нерсе. Ошол адамдар кошуласы менен жакшы мамиледе болуш керек. Мейли ал кафыр болсун, ошонун акыбалын сурап, белек берип, кээде колунан келсе үйгө чайга чакырып, тамак берип, анан белек кичинекей белек болсо дагы бул аз, бул эчтекеге жарабайт дебеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу немелерге кайрылып айтат, аял мусулмандарга айтып. О мусулман аялдар дейт. Кайсы бир аял киши өзүнүн ошо аял кошунасына кичинекей нерсе болсо дагы ошону белек кылып берсин дейт. Ошону кичинекей деп теңине албай койбосун дейт. Керек болсо койдун жана шыйрагынын башында туягы бар го, ошондой болсо да берсин дейт да. Эми туякта деген эт деле жок десе да, ошондой болсо да ошол нерсени белекке берсин дейт. Анан бул аз, бул кичине, бул эмнеге жетмек эле, анан жаман көрөт, анан кабыл албай коет дебеш керек. Адам баласы колунан келген нерсесин берип, кошуналардын көңүлүн алганга аракет кылыш керек. Кандай акыбал болбосун. Айрыкча кыйналып аткан убакта, айрыкча ошол адамдын кошунасынын башына кайгы келген убакта, бир жакын адам өтүп кеткен болсо ошого бар тамак берсин, жардам берсин, продуктысын алып берсин. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Адам баласынын башына кайгы келип, бир жакын өтүп кеткен болсо ошого жардам берип, тамагын жасап берип, көңүлүн көтөрүш керек. Бизде азыр тескерисинче барып ошонун үйүнө тамак жеп, ана ошонукун талайт. Ошондуктан ушундай жаман көрүнүштөрдү кетирип, өзүбүз амал кылып, мындай нерсени башкаларга жеткирели. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берип, жакшы кошуналардан кылсын. Wallahu a'lam.